мен акчам алайын, кетип калайын. Нормальный тонда сүйлөңүз. Нормальный тонда сүйлөп атам да. Просто сиз мен кетип калайын, болду. Эме кылып алсам сүйлөп атасыз. Просто мен сизге айтып атам. Арбаңыздар урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, сиздер кайрадан Илмек шоу программасын көрүп жатасыздар. Бүгүн кезектеги тамашаны биз кайрадан эстрада ырчысы менен улантууну чечтик. Албетте эстрада ырчысы, бичи, ырчы таланттуу кызыбыз Жайнагүл Тентиева бүгүн кандайдыр бир компаниянын ачылышына келиши маалым болду. Азыр ошол жерге биздин атайын даярдалган эжебиз барат. Жайнагүлдү капканга түшүрөт. Жүрүңүздөр, чабуу беребиз. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, сиздерге Клиника здоровья медициналык борбору заманбап стоматология кызматтарын көрсөтөт. Тиш дарылоо, тиш салуу, тиш алуу, түздө, агартуу бардык кызматтар көрсөтүлөт. Биздин дарек метро Дубровка, улица Шарикоподшипниковская, дом 40. Клиника здоровья. Байланыш телефону 8929 623 71 87. Жайнаш, турмуш жөнүндө айтам деп атам. Неме да, мен сени жогорку мундагылар анча тааныбайбыз да. Анан ушу уулум аркылуу таанып калдым. Анан кийин уулум өзү Америкада эле кече пандемиянын астында келип калган эле, азыр ушакта. Азыр деле неметпедим. Бирок мына остановкадан баягы аялдарды көрүп, анан эмне десем, как раз эле ушул жак дейт. Анан ушул жайда башка жайнашпы деп анан кийин чыгып отуруп калдым да. Уулуңуздун аты ким? Уулум атын тааныбайсың сен. Азыр тааныштырайын ошол жөнүндө. Убактың бар да кичине айтайын. Өзү 85-жылкы. Эки эле уулум бар. Бул чоң уулум. Анан кийин өзү ошол неметип эле Американский университетти бүткөн. Анан кийин ошол Америкада иштеп жүрдү да. Анан кийин бияктан эки чек алып үй салып койгон. Мына Ошкунун четинде турабыз. Анан салып койгон. Мен залакан тийбейт. Андан кийинки кичине балам дагы бар. Сенде багындай кайнеже, кайынсиңди, бу кайнене деген болбойт. Анан кийин азыр болсо дагы ушул жерде пандемия болуп калгандыгына байланыштуу азыр мына оңго мемесин тапшырып койсо, резюмесин тапшырып койсо, азыр дагы ушул жерде иштеп атат. Бирок ал жакта салыштырмалуу азыраак акча экен, бирок Кыргызстан үчүн бул чоң айлык. Мен эмне үчүн муну айтып атам, көп турмуш ушудан бузулат. 85-жылкы, анан мен айтам, үйлөн деп айтам да дайыма. Десем эле, ана мына ушул жашка жетип үйлөнгөн эмес, сен үйлөнгөнбү деп чочулабагын. Анан өзүм мындай салакада, анан билбейт элем. Бир күн эле карасам, спальняна кирсем, уктап калыптыр. Телефон чыңгырагандан укпады да, мында карасам эле, немесинде сенин сүрөтүң коюп алыптыр. Телефондабы? Анан кийин менимче сен звонить этсе дагы албай атасың да. Эми чурой мындай неизвестный номер болсо тура албайсың да. Сүйлөшкөндө жакшы болот. Бүгүн эже убактым болбойт, себеби апамдар, эжемдер бардыгы менин үйүмдө конокко келишкен да. Мына боюнча. Анан ошого убактым болбой калат. Азыр дагы кечке офисте иштеп, болмой калса, анан кетем да үйгөчү. Ошого болбой калат. Хорошо, немеде күндүзү келсин, күндүзү бул жака офиске. Сен как көрбөйсүң анан кийин аны? Жок, эми нормальный жашына адамча сүйлөп келсе. Жок, ушунакай эле сүйлөшөт деп ойлойм. Мага тим эле ай менен күндөй көрүнөт ал уулум. Жок, баарыбызга эле ушундай да. Анан өзү жакшынакай кыз экенсиң, жөнөкөй кыз экенсиң. Мен деле өзүңү биринчи жолу көрүшүм. Баягы сен баягы ырың бар го, ошол уулумун айынан баягы клейин көрдүм да. Сен кайда, сен эмне деген ырың бар го? Жаман ойлогон. Ошондой. Ошол ырың көрүп эле мен деле сүйүп калдым. Эми уулумун сүйгөнү мен сүйгөнүм. Мен силерге эч залакам тийбейт. Уулуңуз менен мындай көрүшүп көрөлү да, мен айтып атпаймынбы, мындай болот, ар кандай болот. Анан ал немеге десечи, Америкага кете бересиңби? Карьераңды эртең кыла бересиң да. Клиптер чыгарып. Аны өзүңчө сүйлөшөсүңөр. Мен жөн эле билип коеюн деп атам да. Жакта эле ишим баштадым, Кудай буйрса, ал жака эмен жок. Ата-энемден алыста турганда. Өзү Карагылдадан болот экенсиң, а? Биз Карасыдан болобуз. Карасыдан болосуз. Карасыдан.
сүйлөп атасың го сен. Жоқ, мен өте важный, просто сыртқа шыққан үшін ғана келе қалдым да. Жаңа бұл жерде концерт болған үшін елді көзінше ұят қылбайын деймін сізше. Койчу ұят қыла тұрған қыз емес бұл. Короче, дар алған. Дары бетке қойып тұрған. Бетін бұзып салды. Бетін жарғап, шүп мен сол. Ошоның ақшасын 10 000 сом болған соң соны қайтарып берішіңе керек. Кім деген қыз алып тұрды мен? Үш жерге келіп алып кетті. Асел деген қыз, менің қарындашым. Асел деген қыз? Асел деген қыз әзір бұл жаққа келді ғой. Ал дағын іштелдеп, дағын да әне алып кетті. Дары емес, ал черный цемент алған. Черный цементтің капсуласын бетке қойып тұрған жидкиді алған да, Межела деген. Ошоны қойып, 3 күннен кейін айтты маған, жақсы результат болды деп. Қайсы мен ошол эле Аселди айттым. Мүмкін башка Аселдир да. Бардығын таный бербейсиң да. Бирок ар кимдин организми ар кандай кабыл алат да. Бул кызга мындай катуу сүйлөбөсөң. 100%. Сиз аралашпаңыз, же? Аралашпайсың. Мен өзүм ишимен келем. Жок, биз экөөбүз сүйлөшүп атсак, сен ортодон киригип атасың да. Мүмкүн бул кыз менин тууганымдыр. Кандай туган? Тууганымдыр. Ондо как раз болуп кой. Макул эже, сиз эме кылыңыз. Сиз акчаны кайтарып бериңиз, 10 000 сом болуптур. Жок, Асел алып келгиле, Асел деген кыз. Асел келет. Бетин көрөйүн. Бети жарылып. Канча болду деп, 1 жума болду дейт да, колдонуп баягы бетинде баягы у кирип эле чыккан эле. Анан ошого силер консультация берип силер короче сонун болот, мындай болот. Силерди сетевой маркетинг да ошондой. Сетевой, бирок биз адамдардын ден соолугу үчүн эме кылып атабыз да. Андай болушу мүмкүн эмес. Эме да, бул баягындай да козгоп бир сыйра баягындай уралары чыкса ошол эмес. Жок, сетевой маркетингди биз түшүнүп эле жүрөбүз. Элди алдап эле жүрөт. Сиз да ушул жакта иштейсизби, кандай? Жок, иштебейм. Мен бир иш менен келип калдым. Жалганды айтып элеп деп өзүңөрдүн баягы эмеңер бизнесиңер кетсе эле болду да силерге. Башка адамдардын ден соолугу такыр кызыктырбай силерге. Баягы сөздү көп айтпайлы, эмне кыласыңар? Акчаны бересиңерби? Сизге түшүнгөн жокмун мен. Эмени алып келиңиз, ошо карындашыңызды алып келиңиз. О, келет. Азыр жок болуп атат, азыр ыйлап атат. Мен акчамды кайтарып берсин, больницага жатыш керек. Право. Эми силер бир нерсеге мындай сертификат бир эмеңер болуш керек. Сертификаттарыбыз баардыгы бар. Офис жаңы эле ачылган, анан мен саналуу гана адамдарга продукция саткам. Кимге сатканымды мен билем да. А сиз ошо карындашыңызды алып келиңиз мага. Бекбока. Жок, сүйлөшөбүз. Жок, сүйлөшүп. Сүйлөшөбүз. Сиз аралашпаңыз. Кандай немелер бар? Что мен биринчи эмне кылып турам? Мен унчук болдум, адекваттный эле адам болсуз да, биринчи. Карындашыңыз алган дарыны. Келсин карындаш, пусть ошол дарыларды алып келсин. Карындашым экөөбүз келген биздин ажеке. Экөөбүз не только ол жалгыз келген жок да. Экөөбүз келип алып келдик. Сизди мен биринчи жолу көрдүм. Мен мына жерде тургам, ошону көрбөй калсаңыз керек да. Көрбөй калдым. Эми байкабадыңыз, эми адамдар көп келип турат. Ошого менеңиз келип деп мен. Ошол эле мен мына карап тургам, келип, акчаны менен алган мисалы. Акчаны менен алып бул кыздан алып кетти. Бул кыз толтура токойдун баарын сүйлөгөн ошондочу. 2 күн 3 күндө результат берет. Ош, сонун болот. 3 күндө результат берет. Азыр бул жакта дагы бар. Ишенбесеңиз кирип көрүңүз. 3 күн ичинде результат берет сон. Мен азыр кирем да, канча адамдарыңыздар барбы мынакта? Бар. Жүрүңүз ошолорго мен да бир консультация берейинчи. Ушундай болуп атат. Элдин бети ушундай болуп атат. Мен карындашым сүрөтүн берип көрсөтөм. Алдай турган деле кызга окшобойт. Сиз каяктан билесиз же? Эми жүзү эле айтып турат да. Эми адам жүзү алдайт да. Жакта боёнуп. Сиз өзүңүз Ладно, бирөөнүн эмесине бетин асып байлаңыз. Реально эле. Эми айтпай бетизден. Жок, сиз ладно, просто комментарий берип. Хорошо, ладно. Сен акча күйгөнүң жок да турабы? Күйгөн жок, акча мен уксаңыз, ошо карындашыңызды алып келин. Ладно, ошо бетин көрсүн, башка адамдын. Сен саттыңбы, ким сатты бул жерде? Дарыны сиздин карындашыңыз алган да. Алган. Мен келгем ошондо. Мен жок элем. Сен жок элең. Сен ошон үчүн аралашпа бул кыз мен акчамы алайын, кетип калайын. Нормально тондо сүйлөңүз. Нормально тондо сүйлөп атам да. Просто сиз лицосуна бетине эме кылып асылып сүйлөп атасыз. Просто мен сизге айтып атам, адекватный эле адам экенсиз. Жок, хорошо, сиздин деле зиңиз келет. Ушундай келгендер бар. Сетевой маркетинг өзү бизде биринчи жолу болот да, тандай жалпы. Спокойно айтканда делечи. Спокойно. Мен негизи ушундай тон менен сүйлөйм да. Мен спокойно эле адам менен сүйлөшүп атасыз го. Жаңыңызда аял кишилер турат. Жок, билип атам. Мен айттым. Унутуп калдым, кайра. Бекбот атын. Бекбот. Эме кылайлы, карындашыңызды алып келиңиз, акчаны кайтарып беребиз. Карындашын таанып берип. Ооба, таанысам анан кийин беребиз. Азырден кетем мен. Зачем? Жок, кетем. Сизди билбесе, тааныбаса кантип акча берет? Мени көргөн да бул кызам. Көчөдөн келип туруп эле акча сураса, сиз деле бере бересиз. Камера барып ичинде. Нурматыңызга мына ушунча адам чогулуп
Бүтіп отырамыз. Қанша адам шыдай алмай сізге жардам Сұратқа түшейлер ма? Илмектор. Қандай ойда қалдыңыз? Жоқ, бүгін аябай талқындануу күн болуп атат да, негизи сонун күн болуп атат. Сиздер келип эле бул бала кичине ыңгайсыз болуп калды. Мақұл болдыңызбы келін алғанда? Я сөйлөшүп көрөм Калп деди. болгону жаман болуп калды. Тамаша болгону деди. Жашы силерге дам бердим. Аябай мыкты образ. Мындай ишендиңби? Эч кандай мындай ой болбоду? Мен ишендим, бул бала кээде болот го ушундай балдарчы жинни келишип эле акырыныраак сүйлөңүз деп коебуз болбойт да. Тыкыр эле ушинтип атса. Бирок мен эме кылсам айтпайт баягы карындашыңарды алып келгиле десем. Алып келе албайт. Алып келе албайт да. Жок, күткөн эмесмин. Мен бул жакта эже келип эмеде отурган окшойт деп ойлодум да. Азыр көп адамдар келген. Отургам дедим да. Мен сен менен олуттуу сүйлөшүшүм керек дегенден хорошо деп чыксам, бул эже көп эме болуп калды. Анан бул тиги бала Бузуп салды. Негизи Илмек шоуну көрүп жүрөсүз, көрөм, жок мен түшпөйм деп эме. Ошентип ойлочуңуз, Ошолор силерге кичирет кесиңер. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр жана YouTube каналдын көрүүчүлөрү, мына ушундай учурлар болуп турат экен, көрдүңүздөр. Мен айымдарга суроо бергим келет да. Эгер ушундай учур болуп калса, сиздер эмне кылат элеңиздер? Жайнагүл айымга чоң рахмат айтабыз. Кантсе дагы бир аз ыңгайсыз абалга келтиргенге аракет кылдык. Ал эми катышып берген биздин актер актрисаларга чоң рахмат айтабыз. Дагы эле айталы, мен эч качан түшпөйм, мен эч качан тарта албайсыңар деп ар кимге айтып жүргөнүн билебиз, ушу бизге түшүп жаткандарды. Бирок түшүп калып аткан өздөрү билбей калып атат. Ошондуктан биз менен бирге болуңуздар. Ар бир жуманын ишемби күнү күтүңүздөр. Жаңы программалар, жаңы шоуларды көрүп туруңуздар. Биздин канал менен бирге болуңуздар. Ал эми Жайнагүл, ийгилик каалайбыз, чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Бар болуңуз, аман болуңуз. Сиздер менен мен Эмирлан Бостомбаев. Көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.